Кутман күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 2 китебинин 5 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Күн чыгып келатканда шаардык оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнүн алдына бүт үй бүлө чогулуп келишти. Кырсык болгон жерден Назарбектин аялы Кундузга кимдир бирөөлөр чалышып, ал бул тууралуу берки үй бүлө мүчөлөрүнө айтып, алар жаңы эле бул жерге келип, Назарбек түндө мында түшкөнү тастыкталган соң анын азыркы абалы жөнүндө жооп күтүп отурушту. Оорудан жабыркап, эзели тамак жебегендей арыктаган Тазабек аксакал кыш ызгаарына кабылгандай калчылдап турса да, ичкериден жакшы кабар угуучудай болуп, мойнун созуп үмүттүү отурат. Жанында болсо улуу уулу Аманбек мүңкүрөгөн карыга кантип жөлөктүрек болоорун, сооруторун билбей, бирде атасын, бирде кайра жандандыруу бөлүмүнүн эшигин карап, ал жактан кандай кабар угулаарынан өзү да кооптонуп турса дагы боюн түз кармап, сыр алдырбай зыңгырап отурду. Беритеде кыналыша эки абысын отурушат. Алардан окчунураакта Тазабектин кенже уулу Азамат дубалга жөлөнүп кыймылсыз турганы менен ойнолуктогон жандуу көзүнөн ойлору ордуна тура албай удургуп жатканы байкалат. Аңгыча көп күттүрбөсө да, чыгышы бир кылымдай сезилип кеткен жаш врач жигит ичкериден чыгып келди. Жабыркоочунун абалы бир калыпта, эсине келелик, ички органдарынын жабыркагандары байкалбайт. Талылуу жерлерине катуу сокку жеп, нервтери кысылып калгандыктан эсине келбей жатса керек. Бир нече кабыргасы сынган, оорулууга дагы изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Менимче ал бүгүн эсине келбейт. Андыктан үйгө бара берип, ошол жактан кабар күтсөңөр болот. Бул жерде отургандан пайда жок, деп айтар сөзүмдү айттым дегендей өзүн үмүттүү караган үй бүлөдөн суроо күтпөстөн кандай чыгып келсе, ошондой артка бурулуп, ичкери кирип кетти. Анын бул жообуна канааттанбай калган Тазабек ага болгон үй бүлө унчукпастан мостоюп туруп калышкандарында Азамат атасынын алдына басып келип үн катты. Ата, сиздер Аманбек байкем, Света жеңем үчөөңүздөр үйгө бара бербейсиздерби? Биз Кундуз жеңем экөөбүз бул жерде бололу. Антпесеңиз кыйналып кеттиңиз. Кандай дейсиз, Аманбек байке? Ооба, биз атам болуп бара берели. Силер бул жерде болуп, бирдеме болсо бизге чаласыңар да, Жүрүңүз ата, врач айтып жатпайбы? Назарбектин абалы бир калыпта деп. Кечке чейин эсине келбейт деп. Мейли, балама Кудайым өзү жар болсун, деп дирилдей сүйлөп Тазабек ордунан турганы обдулганда, эки уулу эки жактан колтуктай калышты. Жеңе, деди Азамат, атасын узатып келгенинен кийин жеңеси Кундуздун жанына отура берип. Назарбек байкем Төшбулак айылына эмнеге барды эле? Билбейм, Назарбек ал жака барам деген эмес. Кечинде кечиккенинен чалсам досторум менен жүрөм дегенинен келер деп койгом. Анан жатарда өзү чалып бир жумуштар чыгып калганын айтып, сарсанаа болбой жата бер деген. Кызык, ошол кайсы достору менен жүрдү экен? Байкемдин классташ досторунан башка достору деле жок да, туурабы? Ооба, балким ошол досторуна чалып сураштырып, кайсы досу менен жүргөнүн билербиз. Мейли, мен сыртка чыгып досторуна телефон чалып келейин, деген Кундуз сыртка чыгып кетип, жарым сааттан кийин кирип, Назарбек түндө эч бир досу менен бирге болбоптур, деди. Кызык, байкем анан түнү бою кимдер менен жүргөн? Балким чогуу иштешкендери менен болгондур. Аларга да чалдым. Назарбек жумуштан өз убагында өзү жалгыз эле кетиптир. Анан кимдер менен жүрдү экен? Баарынан да байкемдин кырсыктаганын өз телефонунан билдирип, кайра аны өчүрүп койгондору жаман болуп жатат. Болбосо андан түндө кимдер менен чалышкандарын билип, ошолордон сурайт элек кайда жүргөнүн. Жеңе, сиз ушул жерде туруп турбайсызбы?
Мен тез жардамга, анан ГАИге барып, кырсык болгон жерге түндө баргандарга жолугуп келейин. Байкемдин машинасы эмне болду экен, аны билейин. Мейли, экөөбүз бул жерде отурганда эмне чыгат эле, деди жеңеси Кундуз жер тиктеген боюнча баш көтөрбөй. Көп өтпөй Азамат тез жардамга келип, ал жердегилерден түнкү болгон кырсык тууралуу сураштырды. Бир аздан кийин кырсык болгон жерге барган тез жардам бригадасынын медайымына жолуктурушту. Жумушун тапшырып кетип бараткан ал мындайлар башынан өтө берип көнүп калган маанайда кеп салып берди. Чакыруу 3:30 4 келди. Так убактысы журналда жазылуу. Барсак жабырлануучуну машинадан чыгарып жерге жаткырып коюшуптур. Мен аны үзүлүп кете берген го деп ойлогом. Жок, тыңшасам жүрөгү акырындан согуп жатыптыр. Дароо эле тиешелүү жардамды көргөзсөм оңоло түшкөнсүдү. Алып келгичи дем алганы да жакшырды. Кебетеси ички органдары көп деле жабыркабагандай. Сиздер барганда кырсык болгон жерде кимдер бар эле? Бир топ кишилер жүрүшкөн, арасында милициялар да бар болчу. Майилерби? Жок, жөнөкөй милициялар. Майилер биз берилип келгенде алдыбыздан чыгышты. Аларсыз эле машина жолдон чыгып кетип, бакты сүзгөнү көрүнүп турду. Айдоочу мас болсо керек, оозунан арак буркурап атты. Арак дейсизби? Байкем арак ичмей тургай, аны колуна кармачу эмес эле да. Билбейм. Андан арак чыттанып жатканын оюмдан чыгарган жокмун. Канын текшеришкендеринде деле алкоголь чыгат болушу керек. Болгону ушул, деп медайым колун көтөрүп алакандарын жайып койду да ордунан турду. Рахмат, деген Азамат андан мурда сыртка жөнөдү. Анын агасынын капыс кырсыкка кабылуусундагы күмөндөнүүсүнө дагы бир таң калычтуу жагдай кошулду. Анткени агасы арак ичип машина айдамак тургай, аны жөн жүргөндө да ишчи эмес. Азамат андан чыгып түз эле шаардык майиге барды. Түнкү кырсык болгон жерге барган кызматкерлер мекемеде болбогондору менен сураштыра келгенинде нөөмөт бөлүмүндөгүлөр ага жазуу түрүндөгү маалыматты окутушту. Анда 2016-жылы 15-июль күнү саат 3:45-те Төш булак айылынан катуу келаткан Land Cruiser маркасындагы машина чукул бурулушка келгенинде башкарылбай калып, жолдон чыгып барып бакты сүзгөн. Айдоочу мас абалында болгон. Ал оор абалында кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Кырсыкка кабылган автоунаа шаардык майинин эвакуаторлук кызматынын аракети менен мамлекеттик майинин автокороосуна алынып келинди, деп жазылуу экен. Мунун баары табышмактуу сезилген Азамат кайра ооруканага кайтып келди. Жеңеси жанагы калыбында отуруптур. Түндөгү киши чалды, деди ал Азаматты көрө сала. Анан кайра суроо узатты. Тез жардамдагылар менен майидегилер эмне дешти? Түндөгү байкемдин кырсыктаганын сизге айткан киши чалдыбы? Ал эмне дейт? Чүй менен Байтик көчөсүнүн кесилишинде турам. Назарбектин телефонун алып кеткиле, деди. Барып келе каласыңбы? Албетте, деп жандуу унчуккан Азамат жөнөй бере турган болуп барып, жеңесине ойлуу түрдө суроо узатты. Жеңе, байкем экөөңүздөр канча жыл бирге жашадыңар? Эмне болду? 10 жылдан ашты. Анын мас болгонун көрдүңүз беле? 10 жылда 2-3 жолу эле көрдүм окшойт. Анда тез жардамдагылар менен майидегилер байкемди машинаны мас абалында айдап келатып жолдон чыгып кеткен деп жатышат. Я, бул мүмкүн эмес. Назарбек арак ичип эч качан унаа айдабайт болчу. Бул карандай калп болуш керек, ишенбейм, деп туталанып кетти Кундуз. Мен дагы ишенген жокмун. Бул мага аябай шектүү көрүнүп жатат, жеңе. Ошон үчүн байкемдин эмне болуп кырсыкка учураганын изилдетишибиз керек. Болуптур. Мен азыр байкемдин телефонун барып алып келе калайынчы, анан калганын шашпай сүйлөшөбүз. Көп өтпөй Азамат аталган көчөлөрдүн кесилишине келип, телефон чалып, байкесинин телефонун алып кеткени келгенин айтты. Тигил ушул эле жерде экенин билдирип, саамдан кийин өзүнө түз басып келген ак калпакчан орто жаштардагы киши салам айтып, "Сенсиңби, Азамат?" деп сурады. "Ооба, байке. Байкемдин телефону сиздеби?" "Ооба. Байкең кандай? Оңолуп калдыбы?" "Байкем эсине келе элек", деп саамга тунжурай туруп калган Азамат кайра суроо узатты. "Сизден сурайын дедим эле." "Эмнени? Сурай бер."
Сиздер байкемдин кырсыкка учураганын кандайча көрүп калдыңыздар? Төш булак айылына досумдукуна барып, түн ортосунан оогонду кайтып келатканбыз. 3 дос аялдарыбыз менен болчубуз. Кичинекей балдарыбыз да бар болчу. Жай эле келатканбыз. Айылдан берки жактагы чукул бурулушка жеткен калганыбызда алды жактан газ басып катуу бараткан машинанын дабышы кадимкидей угулуп, анан тарс-турс эткен үн чыгып басылды. Эмне болуп кетти деп ойлоп, бурулуштан акырын бурулганыбызда эле машинанын жарыгынан жолдон чыгып барып бакты сүзгөн Land Cruiser'ди көрдүк. Дароо эле ичиндегилерге жардам берели деп шашылып жетип барсак, жанында бизден мурда жеткендер бар экен. Сиздерден да мурун жеткендер бар бекен. Алар кимдер экен? Милициялар экен. Жетип эле машинасынын айдоочусун карасам, кабинанын коопсуздук жагына кыпчылып калыптыр. Биринчи көрүшүм, тим эле ал кабинага толуп чыгат турбайбы? Машинанын арткы эшигин ачсам, ал жакта эч ким жок экен. Досторум болуп, дароо эле айдоочуну чыгарып алыш үчүн жан талаштык. Антпесек машина күйүп же жарылып кетиши мүмкүн эле да, туурабы? А сиздерден мурда жеткен милицияларчы? Алар да бизге жардам беришти. Мен ошолорго таң калдым эй. Барсак жөн эле машинаны карап турушуптур. Ал эмес тез жардамга да чалышпаптыр. Тез жардамды менин досум чакырды. Чын элеби? Сиз барганда анан алар эмне кылып жатышыптыр? Айтып атпаймынбы, жөн эле карап турушуптур деп. Таң калыштуу. Ооба, мен да аларга аябай таң калдым. Адам ажалдын кырында турса, алардын кенебестиги тим эле күч экен. Же бул милиция дегениң дайыма жамандыктарды аралап жүрүп таш боор болуп калабы? Анан байкемдин телефонун кайдан алдыңыз? Машинадан чыгарып атканымда колума тийип калды. Жоголуп кетпесин деп чөнтөгүнөн акырын алып өзүмдүкүнө кымырып койдум. Анткени жанагы милицияларга ишенген жокмун. Анан байкеңди тез жардам келип алып кеткенден кийин жандырып карасам, тизмесинин эң башында Кундуз деген жазуу жүрүптүр. Чалсам чын эле мен болжогондой ал жеңең экен. Болгону ушул. Рахмат, байке. Сиздин бул жакшылыгыңызды унутпайбыз. Керек болсо агамды сиздер өлүмдөн алып калган турбайсыздарбы? Буюрса байкем жакшы болуп кетсе, сиздерге ыраазылыгын өзү билдирет. Эч нерсе эмес. Бул эми биздин адамдык парзыбызда. Биздин ордубузда ким болсо деле ушуну кылмак. Анткени мындай кырсыкка кимибиз болсок деле кабылышыбыз мүмкүн да. Чын эле байке, сиздер Төш булак айылынан чыкканыңыздарда арттан келип эч кандай машина ашып өткөн эмес беле? Анткени өзүңүз деле акылга салып көрсөңүз, байкем катуу келаткан болсо, сиздерден ашып өтүп барып, анан жолдун чукул бурулушунан алыс кетиши керек эле да. Анткени майы менен тез жардамдагылар байкемди мас абалында машина башкарып келатып кырсыкка учураган деп жатышат. Ооба, аган катуу келаткан болсо, жай бараткан бизден озуп өтүшү керек эле да. Мен артта отуруп келатып, балким байкабай калгандырмын. Анын үстүнө кызуу да болчумун. Муну биздин шопурдан сурашыбыз керек экен. Байке, мен жанагы милициялардан шектенип калдым. Ошон үчүн байланышта бололу. Номуруңузду бериңиз. Эгер агымдын иши боюнча изилдөөдө жаңы жагдайлар ачылса, көргөнүңүздү айтып бере аласыз да, Мейли, көргөнүмдү айтса айтып берейин. Анын кыйынчылыгы деле жок да. Жазып ал номурумду. Азамат аздан соң машинасына отурары менен агасынын телефонун аңтарып, андагы чалышууларга баам салып карады. Жеңесине 12ге аз калганда чалганынан кийин агасы түнкү 2-лер ченде Нурек деген бирөөгө гана чалыптыр. Андан башка эч кимге чалбаган агасына 2ден өткөндө бейтааныш номурдан бирөө чалып, 2 мүнөтчө гана сүйлөшүптүр. Болбоду ушул Нурек деген эме менен жүргөн болсо керек деп болжогон Азамат ага дароо эле агасынын телефонунан чала кетти. Бетон жегич Наке, эми түшкү тамагыңа 10 тонна бетон керек болуп жатабы? Деди тигил телефонун көтөрөөрү менен. Кандай дейсиз? Бетон дейсизби? Деп алгач түшүнбөй калып, анан байкесинин телефонунан чалып жатканын эстей калган Азамат үнүн басайта берип сүйлөдү. Кечиресиз, Нурек байке, мен Назарбектин иниси Азаматмын. Сизге чалып жаткан себебим, Назарбек байкем түндө бир кырсыкка кабылып ооруканага түшүп калды. Кандай? Наке кырсыктадыбы? Анан жакшы элеби ал? Кудайга шүгүр, аман калыптыр. Бирок эсине келе албай жатат. Кап, жаман болуптур. Эмне болуп кырсыктап жүрөт? Төш булак айылынан келатып, жолдон чыгып кетип бакты сүзүптүр. Байке, ошонун алдында эле сиз менен телефондон сүйлөшүптүр. Эмне деди эле ошондо?
Ал мага түнкү 2-лерде чалып алып 10 тонна бетон таап берүүмдү суранганда мен бетон заводундагылардын тынчын албаш үчүн көңүлсүрөбөй койсом таарынгансып телефонун өчүрүп койгондо айла жок бетон заводдун иш башкаруучусуна чалып аны менен байланыштыргам. Жок, кое турсаңыз, байкеме 10 тонна бетондун түн ортосунда эмне кереги бар эле? Ал өмүр бою бетон менен иши болгон эмес. Мен дагы түн ортосунда өзүнө бетондун эмне керек экенин таң калып сураганымда айтпай койгон. Аны жанагы бетон заводунун айдоочусунан сураш керек. Аларды кантип тапсам болот? Бетон заводуна барып иш башкаруучу Асымбекти сура. Эгер ал Накенин буйрутмасын аткарган болсо, анын айдоочулары бетонду кайда алып баргандарын билет болуштары керек. Асымбек дейсизби? Байкем сизге чалгандан кийин ага бир белгисиз номурдан бирөө чалыптыр. Ошондо Асымбек чалган го дейм. Ооба, Асымбекке Накенин телефон номурун бергем. Чалды болуш керек. Түн ортосунда андан башка ким чалмак эле? Анда мен барып бетон заводунан Асылбекти жолуктурсам, ал мени берки айдоочуларына кезиктирсе, иш түшүнүктүү болот турбайбы? Ооба, эми Наке жакшы болуп кетсин. Анын абалын сага чалып билип турайын, макулбу? Макул байке. 1 саатка жетпей Азамат бетон заводунун алдына келип токтоп, агасынын телефонунан Асымбек иш башкаруучуга чалды. Ал Назарбектин түндөгү өзү терген номурун эстеген жок окшойт, тааныбагандай кабыл алып, Азаматтын өзүндө жумушу бар экенин укканда иште эмес экенин билдирди. Ошондо ал келген максатын телефондон эле айта салды. Байке, мен түндөгү 10 тонна бетон буйрутма берген жигиттин иниси болом. Мага бетонду агам айткан жерге жеткирген айдоочулар менен сүйлөшүш керек болуп турат. Кандай? Түндөгү 10 тонна буйрутма кылган жигиттин инисисиңби? Анан сага түндөгү айдоочулар керек экен да, аларды эмне кыласың? Бетонду кайда, эмнеге жеткиргендерин сурайын дегем. Кызыксың го? Аны агаңдан эле сурап албайсыңбы? Ал ошол бетонду жеткирип келатып кырсыкка учурап эс учу жок жатат. Сураныч, ошол шопурларга мени жолуктуруп коесузбу? Кырсыкка учурады дейсиңби? Жаман болуптур. Анан ошону айдоочулардан сурайын дедиң беле. Мейли, анда күтө тур, телефон чалып коем. Эгер алар заводдо болсо сага чыгып жолугушат. Рахмат сизге. Айтканындай эле жарым саат өткөндөн кийин ичкериден өзү курдуу жаш жигит чыгып түз басып келип Азаматка салам айтты. Дос, түндөгү буйрутма 10 тонна бетонду сен жеткирдиң беле? Деп сурады. Андан алик алган соң Азамат. Түндөгү Төш булак айылына алып барылган 10 тоннаныбы? Мен жеткирген эмесмин. Кандайча? Мен бетон ташыбайм, помпа айдайм. Анан түндө сен Төш булакка помпа айдап бардың беле? Айдап баргам. Эмнеге? Эмнеге болмок эле? Үйдүн ичиндеги чуңкурга бетон куюш керек болгон. Үйдүн ичиндегиби? Ал эмне болгон чуңкур экен? Кадимки эле жерден казылган аң болчу. Кечирип кой, дос. Түндөгү силерди Төш булакка айдаткан менин агам болчу. Ошондон келатып кырсыкка учурап, азыр эс учун билбей жатат. Биз агам ал жака эмнеге бетон алып барганын билбей жатабыз. Сен түндө эмне болгонун баштан аяк айтып бересиңби? Түндө кырсыктадыбы? Ал татынакай эле бойдон биздин артыбыздан ээрчип келатып, шаарга жеткени калганда көрүнбөй калбады беле? Билбейм, ал капыстан кырсыктап ооруканада жатат. Ошон үчүн болгонун болгондой мага айтып берчи. Мейли, анда жашыра турган эч нерсе жок. Мен түндө кино көрүп 2-лерден өткөндө жаткам. Бирок жатаарым менен биздин иш башкаруучубуз Асымбек аки чалып зарыл жумуш аткарыш керек экенин, шашылыш буйрутма түшкөнүн, машина баргыча даярданып күтүп турушумду айтты. Мен алыска Ала Тоо жаңы конушунда жашасам да, машина бат эле келип салып кетти. Land Cruiser үлгүсүндөгү крутой машина экен. Келсек бетон даяр экен. Помпамды айдап чыгып, жанагы машинанын артынан ээрчидим. Ал бизди шаардын сыртындагы Төш булак айылына, болгондо да анын наркы башындагы тоонун түбүнө ээрчитип келди. Биз жолуң алыс экен, май үчүн кошумча акча төлөшүң керек деп айтканы жатсак, ал бизге 5000ден карматып, тоонун түбүндөгү тамдын ичиндеги аңды тезирээк толтуруп, токтолбой кетип калуубузду өтүндү. 5000 деген оңой акча эмес да. Биз анын айтканын айткандай кылмай болгонубузда ал алдыны карай кетип, үйдүн жанына тигилген боз үйгө кирген бойдон биз ишибизди аяктагыча чыккан жок. Анан кайра арткага тартканыбызда аркабыздан ээрчип келаткан болчу. Шаарга киргени калганыбызда кандайдыр калып калды. Болгону ушул. Силер бетон толтурган эмне деген чуңкур эле?
Ал үй ичине 4 чарчы түрүндө казылыптыр. Канчалык терең экени көрүнгөн жок. 10 тонна бетон куюлганда кырынан келди. Кыскасы биз өзүбүзгө тапшырылган жумушту так аткарып кайра кайттык. Сенин атың ким, дос? Меники Азамат. Меники Медер. Медер, эгер сенин убактың болсо Төш булактагы ошол үйгө барып келбейлиби? Байкемди мас абалында машина айдап келатып жолдон чыгып бакты сүзгөн деп жатышат. Бирок ал арак ишчи эмес. Жанагы үйдөгү чуңкурга 10 тонна бетон алып барып келгени дагы аябай таң калыштуу болуп турат. Ушунун баарын иликтеп чыккым келип жатат. Сен мага жардам берип койбойсуңбу? Макул. Агаңдын түндө мени үйүмдөн алып келатканында ичкендей түрү деле байкалган эмес. Боз үйгө киргенде эле ичип чыкпаса. Анан анын жөн эле бир чуңкурду бетон менен толтуруш үчүн оңбогондой акчаны сарптаганы мага да түндөтөн бери аябай таң калычтуу болуп жатат. Мейли, Төш булакка барса барып келели. Ушинтип сүйлөшкөн экөө жарым сааттан кийин Азаматтын машинасы менен Төш булак айылынын чыга беришиндеги Назарбек кырсыкка учураган бурулушка келип токтошуп, ал жердеги издер менен машина сүзүп боору сыйрылып, өзү кыйшайган бакты азга карап турушуп, бул белгилерден ичте кайнап турган суроолорго жооп табылбасын билишип, жол узап, андан кийин чет сарайга жетип токтошту. Машинанын үнүн угуп боз үйдөн чыккан Жыпариса астейдил учурашкан эки жигитти бүшүркөй тиктеп суроолу караганда Медер Азаматтан озуна сүйлөдү. Эже, биз түндө мында келип тамдын ичиндеги чуңкурга бетон куюп кеткен жигиттербиз. Акмактар, түндө жүрөгүмдү түшүрүп коюп, эми кантип уялбай келдиңер? Оңбой калгырлар. Силерди мен милицияга берем. Алардын колуна түшө элек экенсиңер да. Азыр мен өзүм чалып аларга мында жүргөнүңөрдү айтпасам белеби? Бирөөнүн эптеп казган жер төлөсүнө цемент куюп кеткениңер эмнеңер? Азыр кое тургула. Милицияга чалып мында жүргөнүңөрдү айтпасам белеби? Оңбой калгырлар, деп сөзүнүн аягында каргап шилеп, аялдык ажылдакка салып атырылып кирбеспи? Бул күтүүсүздүктөн эмне дешерин билбей, эже дегенден башка ооздоруна кеп келбеген жигиттер мындай ажаан аялдан баарын күтүүгө болоорун боолголошуп, доогун артса оңой эле доого жыгып коёоруна көздөрү жетип селее туруп калышып, анан чындап эле телефонун алып, «Алло, милиция!» деп чала баштагандарында айласыздан баш чайкап, терс бурула машинаны карай басып, бул аксым аялдын жанынан алыстоого мажбур болушту. Азамат бул жерден көптөгөн суроолоруна жооп таап, агасынын ондогон тонна бетонго эмнеге түндөп буйрутма берип, оңбогондой акчаны неге текке коротконун билип кетээрине ишенген болчу. Бирок бул аялдын сөзгө келбей, минтип ажылдап кое бергени тескерисинче мындагы табышмактуулукту ого бетер күчөтүп, шектенүүсү менен таң калуусун андан бетер көбөйтүп койду. Ал өзүнүн чындыкка жакын деп эсептеген болжолунда агасынын бул тоо түбүндөгү үйдө көңүлдөшү жашаары жана анын ишин эч кимге билгизбей түндөп бүтүргөнүнө ынанып турду эле. Эми бул орто жашап калган абдан заардуу аялды көргөн соң ал оюнан айнып, болжолдорунун кайсы бирине ишенерин да билбей калды. Медерди бетон заводуна түшүрүп коюп, түз эле ооруканага келсе, жеңеси жакшы кабар айтты. Агасы эсине келип көзүн ачыптыр. Дем алуусу жакшырып, жүрөгүнүн кагуусу калыбына келиптир. Дарыгерлердин айтуусу боюнча, бул түнү жакшы чыкса, эртең менен палатага чыгарышат экен. Андыктан азыр үйгө бара берип, эртең менен ооруканага жаткыдай болуп даярданып келиши керек экенин кошумчалады. Азамат анын күмөндөнүүсүн күчөткүсү келбегендиктен жанатан берки иликтөөсүн айтпай, аны үйүнө жеткирип коюп, өзүнүкүнө келди. Апасы былтыр өтүп кеткендиктен Азамат атасы экөө 3 бөлмөлүү батирде жалгыз турушат. Ушул күздө апасынын жылдык ашын өткөрүп алышса, үйлөнөлү деп сүйлөшкөн кызы экөө жакшы тилек кылып коюшкан. Азыр эле атасынын жанында агасы Аманбек бар экен. Алар Назарбектин жакшы болуп калганын телефон аркылуу угуп, кубанычтарын ичке батыра албай отурушуптур. Агасы зарыл жумушу болсо да, атасын жалгыз таштап кете албай отурган экен. Азамат келери менен шашылыш жөнөп кетти. Төш булак айылына Назар байкең эмнеге барганын биле алган жоксуңбу? Деп сурады атасы Аманбек кетери менен.
Жок, биле албадым, деди Азамат атасына өзү кабылган табышмактуу жагдайды билдиргиси келбей. Эмнеге барды экен ошондой беймаал убакта? Же анын ал айылда достору же тааныштары болбосо, деги ал түндө кимдер менен жүрдү экен? Телефон деген бар азыр. Ары бери чалып билсеңер болмок да, деди ансыз да демигип турчу атасы ого бетер күйүп-бышып көкүрөгүнө күч келтире. Билдим, деди Азамат. Бүгүнкү билгендерин айтпаса деле атасы ар кайсыны ойлоп сарсанаа болуп кыйнала берерине көзү жетип, андан көрө аларды айтып берсе жеңилирээк болобу деген ойдо. Ал Төш булак айылынын наркы башындагы тоонун түбүндөгү жалгыз тамга барыптыр. Жалгыз тамга? Негедир чочуп кетти Тазабек. Эмнеге барыптыр? Билген жоксуңбу? Билдим ата. Анан буга мен аябай таң калып атам. Байкем ошол тоонун түбүндөгү тамдын ичине казылган анга бетон куйдуруптур. Эмне? Казылган анга бетон куйдуруптурбу? Ал чуңкур үйдүн ичинде бекен? Деп ордунан обдула берип уулуна тигилди кары. Ооба, байкем эмнеге андай кылганын билбейм. Бирок түндө ал бетон заводуна 10 тонна даяр бетон буйрутма кылып, помпасы, бетоновозу менен алып барып ошол үйдүн ичиндеги чуңкурду толтуртуп келатып, жанагыл кырсыкка кабылыптыр, деп Азамат бүгүнкү өзү иликтегендердин баарын атасына төкпөй чачпай айтып берди эле. Тазабек ордунан обдулуусу оор болсо да тура калып, бөлмө ичинде аркы терки басып, күңгүрөнгөн үндө өзүнчө күйүп-бышып, Азаматты унутуп койгондой абалда сүйлөндү. Кайран балам, көрсө ата-бабалар алдындагы парзыңы аткарып келаткан экенсиң да. Төш булак айылы дешсе шектендим да. Аны кайсы канжуткур казды экен? Билип калышыптыр да. Эмне болот? Кап, атаң көрай. Бирок балам абдан туура кылыптыр да. Ата, эмне деп эле сүйлөнүп жатасыз? Эмнеден шектендиңиз эле? Деп сурап, атасынын калчылдаган бул абалынан чочулай карап турган Азамат тура калып, аны карысынан кармай калды. Жөн эле. Бул айткандарыма көңүл бурбай эле кой. Жөн салды эле сүйлөп койдум, деген Тазабек уулунун жардамы менен отургучка көчүк басып, тунжураган ойго чөмүлүп отуруп калды. Азамат да анын тынчын алып түйшөлдүрбөш үчүн экинчи суроо берген жок. Ошол боюнча атасы жатаар жаткыча лам деп ооз ачпады. Төшөккө баш коюп, жарыкты өчүрүшкөндө гана Тазабек оор дем ала бир топко жаткан соң күтүүсүздөн үн катты. Балам, мен Назарды жанагы анга эмнеге бетон куйдурганын билем. Билесизби? Каяктан билесиз? Деп таң калып, өйдө боло калып, караңгыда көрүнбөсө да атасына тигилди жигит. Жанагы тоо түбүндөгү жалгыз тамдын алдына ата-бабаларыңдын кенчи катылган. Кенчи? Ал эмне болгон кенчи, ата? Аны айтып отурса аябай көп сөз. Ушунча болду кунт коёук. Мен сага ошол кенчтин сырын айтып берейин. Ошондо гана Назар байкең жалгыз тамдагы чуңкурга эмнеге бетон куйдурганын түшүнөсүң. Айта бериңиз, ата. Сизди угуп жатам. Сенин бабаң Шамрат чоң соодагер болгон, деп бир азга ойлуу түрдө унчукпай жатып, анан эски тамдын алдына катылган кенч тууралуу кеп уруп, анын сырын узун сабак баян кыла уулуна айта баштады. Ошентип чоң атаң Ташыбек ал кенчти сыртынан эле мага өткөрүп берген. Бирок көзүң көрбөгөндөн кийин ал жерде кенч бар экенине ишениш абдан кыйын экен. Ошентсе да мен ал тамды 20 жылдай кайтарып, уулдарымдын ичиндеги эң токтоосу деп Назарга өткөрүп берген элем, деп Тазабек аңгемесинин аягына чыгып чыкпай токтоло калып, улутунуп жиберди. Туура кылыпсыз, ата. Назар байкемдин ордунда болгонумда ал кенчти жанагындай жакшы акыл менен коргой алмак эмесмин, деди баятадан бери жомок уккансып унчукпай отурган Азамат чын дилинен агасына ыраазы болуп. Жана айтканымдай, бул сырды чоң аталарыңдай болуп мен дагы бир гана балама ачышым керек болчу. Анткени эки киши билген сыр эмес. Өзгөчө байлык азгырыгы менен кызганычы керек болсо, киндиги бир туугандарды бири-бирине каршы коюп коет. Бирок бүгүн жагдайга жараша сага да айтууга туура келип жатат. Анткени кенчтин негизги коргоочусу Назар байкеңдин ага мүмкүнчүлүгү жок. Менин болсо абалым бул.
Ошон үчүн ата бабаларыңан калган мурастын сырын сага ачып, аны коргоо милдети азыртадан баштап сага жүктөлдү. Жанагы анын шегин билип калгандарды эми эч нерсе токтото албайт. Алар кенчке үйдүн башка жагынан деле казып жетиштери мүмкүн. Ошон үчүн алардын токтотуш үчүн бир арга табышыбыз керек. Ушул тууралуу ойлончу балам. Мага баары түшүнүктүү болду, ата. Колумдан келишинче кенчти коргоого аракет кылам. Тигилер эми үйдүн алдында кенч бар экенине ишенип калышкандарынан кийин сиз айткандай токтоштору кыйын. Эң негизгиси Шамрат бабабыздын тамы аларга тиешелүү экенинде болуп жатат. Андыктан алар кайсы убакта болбосун анын түбүн каза алышат. Ошол эле учурда биздин алардын бул ишине кийлигишүүгө укугубуз жок. Ал тургай кенч катылган үйгө уруксааты жок кирсек, бирөөнүн менчик укугун бузган болобуз. Ошентсе да бир арга тапса болот чыгар. Ошол арганы таба көр, балам. Болбосо бабалардын керезин аткара албай кусурга калып, алардан азап менен чогулткан байлыгына башкалар ээ болуп кеткени жатат. Ата бала тунжураган ойго батып, бир далайга унчукпай жатышты. Бөлмөдөгү тынчтыкты бир гана Тазабектин оор дем алганы бузуп атты. Ата, деди бир маалда Азамат, болгонун айтып, карыны ого бетер ойго салып, санааркатып аламбы, айтпасам анын баалуу кеңешинен куру каламбы деген эйканчы оюн жеңип бир чечимге келген соң. Байкемдин кырсыкка өзү кабылганына ишенбей атам. Мурда эле майы менен тез жардамдын Байкемди мас абалында машина айдап баратып жолдон чыккан деген бүтүмүнө ишене албай жаттым эле. Эми жер алдындагы кенчтин сырын билгенимден кийин буга шегим ого бетер күчөдү. Ия де, Назардын арак менен иши да жок эле го. Ал ичип машина айдамак тургай тойлорго ач кылды оозуна алчу эмес. Анан кайдан арак ичти болуп жатат? Сабагандарынан кийин оозуна куюп ичирип деле коюштары мүмкүн да. Түндө жеңеме чалып Байкемдин кырсыктаганын кабарлаган кишилердин айтканына караганда, кырсык болоору менен жетип барышса, Байкеме патрулдук милициялар жардам бергенге жарашпай, тез жардамга да чалышпай жөн эле тегеректеп турушуптур. Анан ошол Төш булак айылынан келаткан кишилер Байкемди машинадан чыгарып тез жардамга чалышыптыр. Ал кишилер Төш булактан келатышса, Назардын катуу барып жолдон чыкканын көрүшсө керек. Кеп ошондо болуп жатпайбы, ата? Алар Төш булакта конокто болуп бери карай жай келатканбыз дейт. Ал эми Назар Байкем ошол учурда мас абалында ошол эле жол менен келип кырсыкка учураса да, жанагы күбөлөр аны көрүшпөптүр. Тек гана машинанын катуу газ берген үнү менен бакка урунуп тарс эткенин угушуп жетип барышса, жанагынтип милициялар Байкемди тегеректеп турушуптур. Таң калыштуу. Мунун жер алдындагы кенчти казып жаткандар менен кандайдыр байланышы болсо керек. Керек болсо ошолор Назарды милицияларга карматып жаздым кылгылары келген го. Алтын азгырыгы аларды ушуга алып барышы мүмкүн да. Ооба, ата, мен да ушуну ойлоп атам. Иликтөө жүргүзсөк мындан бирдеменин учу чыккыдай. Буюрса Байкем оңолуп кетсе баарын өзү айтып берер. Мен өзүм арыз жазсам, кошумча изилдөөлөр деле жүргүзүлөт чыгар. Бирок анда баары кеч болуп калабы деп коркуп жатам. Анын үстүнө карга карганын көзүн чукубайт дегендей, милициялар ишти жылдырбай жаап коюштары да мүмкүн. Ошон үчүн өзүбүзчө ыкчам аракет кылсак жакшы болот эле. Ыкчам аракет кылганда кандай? Өзүбүзчө иликтөө жүргүзсөк дейсиңби? Бизди ким тоготмок эле, балам? Балким милициянын жогору жактары аркылуу басым жасатарбыз буларга. Туура айтасыз. Антмейин бул иш эзели козголбойт. Баса талантаалы Аяш атамдын бир уулу Ички иштер министрлигинде бөлүмдү жетектеп жатат дедиңиз эле го. Ошого кайрылбайлыбы? Ооба, ал да бар. Өзүбүздүн тууганыбыз Ат Токур атаңдын уулу Марлис деле улуттук коопсуздук кызматында иштеп жатпайбы? Анда ата ошолорго кайрылып, бул ишке үстүрдөдөн басым жасаталы. Антпесек биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Ушинтип ата бала түн бир окумга чейин сүйлөшүп отурушуп, эртеси жогоруда өздөрү эскерген кишилерге бармай болушту. Таң атып күн шашке болуп калганда Тазабек досу Талантаалыга чалып,
арыз арманын айтып, болгон ишти билдирип, уулунун кырсыкташындагы орган кызматкерлерине болгон шегин айтты эле. Ал дароо эле иш жагдайын түшүнүп, досу өзүнө эмнеге чалып жатканын боолгулой билип, уулунун ички иштер министрлигинде иштеп жатканын, ага азыр эле чалып жардам бердиртерин билдирди. Ошентип бир-эки коңгуроо кагылышуулар менен иш алга карай шыдыр кетип, 1 сааттан соң Азамат ички иштер министрлигинде иштеп, анын бир бөлүм жетектеген Аяш атасынын уулу Канеметтин кабинетинде отурду. Иш жагдайын чолуп сураган ал Азаматтын чоо жайды үстүртөн баяндоосунан соң кол алдындагы кызматкерлеринин бирин чакырып, бул ишти жакшылап иликтөөнү тапшырды. Өзүндө эле жаш болсо да иштин көзүн көрүп тургансып, шакылдай сүйлөп, шыпылдай кыймылдаган Осмон аттуу бул жигит дароо эле Азаматка арыз жаздырып алып, Назарбектин кырсыкка кабылуусун кылмыш катары санап иш козгоду.